Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Жалындуу салам. Могул көрүп аткан трактордун баары сатыла турган трактор. Мен атайын Шарзот инеме келдим. Көптөгөн мекендештер суранып атпайбы Кыргызстанданчы? Алмаз байке, трак алып силердин компанияга кошуп инвестор бололу дедик эле, бирок акчабыз аз болуп атат деп. Мен издеп жүрүп таптым. Бул халал файнансинг дейт. Ушул тракторду сатып алсаңыздар болот. Бирок полный суммасын төлөбөйсүздөр да. Азыр Шарзот инебиз баардыгын түшүндүрүп берет. Бир определенный суммасын төгүлөт. Анан калганы акырындан кутулунат да. Азыр ар бир тракты көрсөтөбүз, бааларын айтабыз. Анан примерно мындай да. Кыргызстандан бир мекендешибиз инвестор болгусу келип атат. 20 миңден жана первоначальный взносун төлөйт. Например, могу тракты алам, анан могу тракты алам дейт. Буга 20 миң, буга 20 миң төлөйт. Жолго чыгарып иштетебиз. Анан калганын акырындан пайдасын көрө бересиңер, акырындан кутула бересиңер достор. Ата кээ бир мекендештер алган да трактордучу. Например, кээ бирлөр 80 алган, кээ бирлөрү 67 алган, кээ бирлөрү 45 алган. Анан көп мекендештер суранат да, Алмаз байке, биз ошо инвесторбуз болгубуз келет, бирок чогулткан акчабыз аз болуп атат депчи. Мына мондай койгон трактор. Мыякта 22-жылкы трактор бар, 23-жылкы трактор бар. Например, монун баасын 70 деши мүмкүн да, примерночи. Анан биз деген 20 миңди силер жиберсеңер, бул тракты алып жолго чыгарабыз. Калган 50 миңди акырындан кутулуп төлөсөңөр болот. Через банк эмес да. Бир киши 2 трак алганга уруксат берилет экен. Ушундай иштер болот атат достор. Мына мояктан бир тракты алып атышат, Volvo'ны. Азыр жылдарын билебиз, майлждарын билебиз, бааларын билебиз. Мына Кудай буйрса, мекендештер Кыргызстанда жатып алып, Россияда, Европада жатып алып, трактарын иштете баштайт. Мына могу тракты алып атышыптыр. Канча калганын билбейм. Бирок бир жигиттер азыр документин бүтүрүп атышат. Volvo экен, Volvo. 860 деп эң чоңу да. Анан Шерзот инебиз могул жерде отурат экен. Кичинекей офиси бар экен да. Азыр кезигип баардык маалыматтардын баарын алып, баарын зыңкылдатабыз. Ушундай чакан офис ачып алыптыр. Бизнес. Бир чети бизге пайда. Азыр көптөгөн мекендештер келип атат, бирок трактор жетишпей атат. Кыргызстанда мекендештер трак алгысы келип атат, бирок акчалары жетпей атат. Алмаз байке, сиз бир тракты көрсөтүп атасыз, 60 миң жок дейт. Макул, 20 миң, 30 миң чыгара алам дейт да. Четинен төлөсөм болобу дейт. Анын үчүн деген биз дилерге барышыбыз керек. Баягы 2 жылдын налогу, тигиндей аябай балакитасы көп да. Мыяктан болсо драйвер лайсенсти, жана айдоочулук күбөлүктү көрсөтөт экенсиң дагы, болду. 2 трак алып кетсең болот экен. Анан мен өзүм 2 трак алсам, например, Бактияр 2 трак алса, бизде флит менеджер, например, баягы жоопкерчиликти алып койсок болот өзүбүздүн атыбызгачы. Бирок трак силердики болот. Ушундай иштер достор. Моякта бир полицейский машина турат. Атайын оозго коюп коюптур, жаан жеп атат. Шерифтин машинасы экен. Охрана катары коюп койгон окшойт. Списанияга кеткен машина окшойт да. Жигиттер ошондой, анда бул биринчи части бүтүрөлү. Тиякта Шерзотто бул эметип атат. Бошоп айтат да. Анан экинчи бөлүктү бүткүлө. Телефонумду жазып коём. Ким инвестор болом десе, трак алсаңар, анан койкойтуп иштетип беребиз. Азыркы учурда солярка кымбаттап кеткен. Өзүңүздөр билесиздер, $2 кымбаттап кетти. Жолдо жүргөн айдоочулар жумасына $1000 баягы чыгым болуп атышат. Айына $4000. Өтө начар нерсе. Кудай буйрса, биз деген үмүт менен жашайбыз да. Кудай буйрса, солярканын баасы ылдый түшсө, баары жакшы болот. Эгерде силер деген мен көбүнчөсү айтам да, ошо инвесторлор арендага берсеңер жакшы, стабильность деп. Мен баштан эле айтып жүрөм, 1300гө трагыңарды берсеңер, айына $5200 түшөт. $1000 алып салалы, айына бир жолу
майын алмаштырабыз мотордун, анча-мынча ремонттору. Жетер 4.000, 4.500 доллар. Айына түшүп турса деле Кыргызстан үчүн чоң акча да. Көчөгүнө аябай катуу жааган жарды. Машинабыз таптаза болуп жуулуп калды. Шаржот чуркап жүрөт. Шаржот бошосо, сол трактардын баарын көрсөтүп, мен ценаларын алып силерге көрсөтөм достор. Кимге жагып калса, колдон келсе 2 трак алганыңар жакшы да. Например, шаржот айтышы мүмкүн да. Мо 2 тракты алсаңар 20.000ден 20.000ден 40.000 төлөгүлө, же болсо 15.000ден 15.000ден 30.000 төлөгүлө, калганын шашпай төлөйсүңөр десеңер, бир трагыңар жолдо жүрсө, бир трагыңар эс алып атат, например. Бир трагыңар бузулуп калса анча-мынча, бир трагыңар жолдо жүрөт. Ошон үчүн ким инвестор боламыз десе, 2 трак алышыңар керек. Ушундай. Экинчи бөлүктү бүтүңүздөр достор. Ассаламу алейкум. Кандай? Hoş geldiniz. Шерзот деген өзү блогер, симпатичный, крутой, резкий жигит да. Анан өткөндө мечиттен кезип калган айтпадым бе, Алмаз байке келип кетиңиз, силердин инвесторлорго может трактор керек болуп калат деп. Азыр мен биринчи бөлүгүн тартып койдум, бул экинчи бөлүк. Буякта турган трактордун көбү өтүп кеткен турбайбы? Бул жактагы бүт баары сатылган. Бүт баары сатылды Бүт да? баары сатылган. Эми жанагындай инвесторлор болобу же компаниянын ээлери болобу, алар уже бизге ишенген, иштешип көрүшкөн, башка кылышкан. Уже тракт чыгат, Алмаз байке дейм, болду мага 2-син 3-син алып койчу этке дейт. Депозит таштап коет, кармап турабыз, биржма анан келип, же өздөрү келбей эле онлайн контрактты кылып туруп, драйверлерин жөнөтөт. Мына трактты мен ошондой кылган да. Уже биз сайындарын чаптап, дюргардарын коюп, бар бүт баары даяр, чыгып кетет да жумушка. Чыгып кетет. Азыркы деген бир бала Volvo алды, уже 4-нчү машинасын алып атты. 4-нчү машинасын алып атат. Короче, бизде мындай болуп атат. Мен жана биринчи бөлүк тартып койдум. Кыргызстанда инвесторлор бар. Акчалары толук болбой атат да. Эми 60.000ге сатып ала албайм, 80.000ге сатып ала албайм дейт. Силерде трактор канчадан башталат? Ошол бизде Баалары 60.000, 50.000ден ылдый кете берет. Өйдөнү көздөйт. 80, 90, 100ге чейин. Дальше кете берет. Полный жаңыга чейин болот. Минимальный даун payment 10.000ден баштап беребиз. Жума сайын бөлүп берген да. Кредит скор керек эмес. Компаниясы болсо, же CDL болсо беребиз. Например, жана бир трактор көрсөтпөдүң, кайсы трак эле? Булар баары ошондой где-то. Жок, ошо трактор көрүп туруп анан ичине отуруп алчы, ата жан жеп атат. Анан бир капиталына түшүндүрсөң, мекендештер түшүнсүн. Ага да отса болот, ага да бар, бүт баары жаңы бирдей. Мына любой трактор көрсөтчү. Мына могу трактор. Например, Кыргызстандан бирөө алам деп калат. Бул Prime трактор, Prime'ди билгендер билет, мына караңыз. Менин үйүмдө да мындай жок. Бул Prime да. Бул канча? Аттын күчү канча экен? 455 экен. Бул Prime трак. Бул Prime'дан трак келгенде, Fifth Steel деген биле турсаң, ана тиги трейлерде улай турган алдагы жаңы. Бүт баары 10 дөңгөлөк жаңы, дискалары да жаңы болот, APU'сы иштейт. Бул трактор 1,5 миллионго чейин жооп жүрөт да. Бул трактор майлыжы канча? Милясы? Бул трактор 450. 450, Horsepower 455, жылы 23. Yani baası примерно канча? Бул 107.000ге сатылды. 107.000 көчө сатылып кетти. Например, бир трак, ушу трак деп коелу, примерно да, башка бир трак келди да. Например, баасы 80.000. 22 жылкы, майлыжы 500, например, ошону алыш үчүн биздин инвестор где-то 15.000, 20.000 даун payment берсе, анан калганын жумасына 1000 сомдон. $1000, $1000 кутула берет. Анан бир күнү трак өзүнүкү болуп калат, дальше иштеп кетет. Бул инвестиция болот. Бул инвесторлор Алмаз байке менен сөйлөшүп келсеңер, Алмаз байкеден келсеңер, биз даун payment'ты да жанагы 15.000 деп аткан 1-2 миң түшүрүп беребиз. Жанагы жумасына бере турган акчаны да келишебиз. Жанагы инвесторлор тракты алып туруп, же owner болом дегендерге берип, аларга жардам кылып туруп, алардын компаниясына иштеп сөйлөшүш керек. Бардыгын кылып беребиз. Баарын азыр бүт баары видеодо айта албайбыз. Жетпейт да. Атак чалып сөйлөшсөңөр, бүт баарын талкылдап коюп беребиз. Мындай болот атат. Мага да күн сайын мыякта иштеген балдар чалып атат да. Күн сайын Алмаз байке трак барбы, Алмаз байке трак барбы, болгону 30.000 болот атат, болгону 40.000 болот атат деп. Ошол балдар деле бул жака келсеңер болот да. Шерзотко келсеңер болот. Мен номерди жазып коем. Бул жака келесиңер, трактордун бөлүн көрөсүңөр, алардыкы деген где-то 20.000, 30.000, 40.000 бар да. Бүт баары. Даже керек болсо 2 трак алып койсуңар да. 10 дөңгөлөк жаңы болоду. Колодка, эмнеси бар? Кинпин, бушинг, шакс бүт баарын жаңылап, кеминде 8.000, 10.000 чаптайбыз да. Бул да эне болуп атпайбы? Например, бир жигит
трак алам десе дилерге барат. Ооба. Дилерге баргандан кийин 2 жылдык налогту текшерет, кредитный скор текшерет. Анан банкта эмеде канча акчаң бар, тиги бул волокитасы көп болот атпайбы? Анан көп кишилердин кредитный скору начар, же болбосо 2 жыл налогун нормально төлөгөн эмес. Анан бул деген халал финансинг болот атпайбы, чынбы? Финансирование, халал финансирование. Бир күндө эле чыгып кетсе болот. CDL-ын алып кетет, же компаниясын алып кетет, тракты текшерет, жумуштары болсо кылып беребиз бекерге. Жумуштары жокпу? Контрактты кылып 10 мүнөттө эле айдап кете берет. Каалаган компаниясына барып иштейт. Ошон үчүн эме алып атпайбызбы? Бизде, например, Кыргызстанда инвесторлор турат, алар бул жака келе албайт. Анан бул тракты алыш үчүн биз ответственностьти, жоопкерчиликти өзүбүз алып атабыз. Например, мага бир киши чыкты да, инвестор чыкты. Алмаз байке, менин, например, где-то 30 миңим бар. Бир 2 трак алып коеюн дедим эле дегенде, жоопкерчиликти мен алып атпаймбы? Мен алып, өзүмдүн драйвер лайсенсимди көрсөтүп, Шерзатко, анан ошол 2 тракты мен алган киши болуп калам дагы. Анан эмеге өткөрүп берем, чынбы? Инвесторго өткөрүп берем да, биздин компанияга кошобуз дагы, иштетип, акчасын да чыгарып беребиз, берген 30 миңин, андан тышкары трактан кутултуп, анан пайдасын көрсөтөбүз. Келе бергиле, чалгыла. Болса колдон келгенче барыңарга жардам кылып, трак компания тракты ээлери кылабыз. Ооба, азыр могу трактын ичин көрсөтүп калдым. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул эмне? Бул эмне деген матрас? Биринчи жолу көрүп атам мындай. Бул эме го, жана высший сорт матрас го. Ортопедический дейсиз да. Ортопедический. Буякта холодильниктери жапчаң экен, этикеткасы менен экен. Буяка эме микроволновка коюлат, сиденьялар, ичин баары эле окшош. Жүр, дагы бир тракты көрсөт. Ичин азыр көрсөтөлү. Дагы бир тракты көрөлү, достор. Бир эле тракты көрсөтүп кой деп таарынасыңар аны. Любой тракты көрсөтчү гана, любой тракты. Простоyrактардан көрсөтсөң? Могу трак, Так, могу тракты көрөлү, ак трак экен. Так, ак трак экен. Дөңгөлөктөрдүн бүт баары жакшы состояниеде экен, көрдүңөрбү? Бүт дөңгөлөктөрү. EPU-су бар экен. Жылы канча мунун? Жылы 22 азыр майлды көрөбүз. 22 жылкы трак, майлычы 201 деме турбайбы? Да. 268 миң эле экен. 22 жылкы. Жуулган таза, бул дагы жаңы ортопедический, бул вообще спальняга кое турган матрас экен да, караңдар. Бул деген королевский матрас го? Ооба. И матрасы жапчаң экен. Бул жерде турган хитер. Хитер. Кышында жылтат. Кышында жылтат. Мияка холодильник коюш керек экен, микроволновка коюш керек экен. Могу 22 жылкы, майлычы 268. Майлы кем экен, мен карап коюшум керек. Жылы 23-24 болушу. 23-24. Басы бир 100 миңден өйдө го дейм, ко. Ошонун тегерек болуп. Ушундай достор. Телефон, өзүң телефонунда да бир айтып коесуң. 646 904 14 42. 42. Ушул номерге мен ылдый жагына да жазып коем, адресин да жазып коем. Америкада жүргөндөр Шерзатка прямой эле чала бергиле. Инвестор болом дегендер анан мага чалгыла, инвестор болом дегендер 917 544 42 54. Астында +1 бар, американский код. Достор, мындай болуп атпайбы? Биз деген жана процент дегенден качып атпайбызбы? Ошон үчүн халал финансирование деп атат да. Анткени жана дилерден алганда мынча процент төлөйсүң дейт. Азыр баарыбыз эле намаз окуп атабыз, проценттен алыс болуш керек деп атат. Мен халал финансирование деген сөзү процент деген укпайсыңар да. Например, мякта могу трактын баасы 80, могу трактын баасы 60, могу трактын баасы 65 дегенде ошо начальный бир 15-20 миң төлөйсүңөр дагы, калганы проценти жок эле. Анан айына төлөнүп кете берет да. Бар акчаны бөлүп берет, башка эчтеке болбойт. Ошончо эле деди. Например, бизде трактор ылдыраак жүрөт. Дилерге бара турган болсо 70 деген тракты бизде 85ке аласыз да. Эмнеге? Потому что бизде уже жанагы интерес кошулган дейли. Бирок биз жанагында 15 миң ремонту болобу же 80 миң ремонт бизден даяр трак алып чыгып кетебиз. Алыштан мурун любой жерге барып текшерип, бүт бар жумушту кылып беребиз. Дилерде биринчиден сизге тракты бербейт апарып текшергени, ал биринчиси. Экинчиси 70 миң деген тракты акырында карасаңыз жанагы 15 миң 20 миң бересиз первоначалка. Акырында карасаңыз 85 миң, 95 миң, 100 миңге чейин төлөп коесуз. Эме болот атпайбы жана бизде? Бар акчаны бөлүп бересиз, башка эчтеке жок да. Бизде деген жанагы эмелер инвесторлор чыгып атпайбы? Мен деле Титан менен трак алып бере берсем болмокту. Бирок аякта процент болуп атпайбы? Алар ачык эле айтып атпайбы? Например, деген могу трак деген 70 турат дейт.
Анан деген начальный суммасын бер дейт, 15.000 бер дейт да. 15.000 бергенден кийин үстүнө былчыйта проценттин кошуп атпайбы? Кошуп туруп анан 2 жылга бөлүп коюп атат да. 2 жылга Аслерде болсо 18%. биздин кулагыбыз процент деген сөздү укпай атат да. Жок, бизде баары ачык да. И. Например, Титандан биздин жакшылыгыбыз Титан, например, текшерген бербейт биринчи жолу. Анан алар 15.000 даун пеймент бербечиле. 20.000 дейчи. 1 жылга 13%, 2 жылга 18% да. Жок, эң негизги сөз мындай болуп атат. Мындай болуп атат да, например деген Титанга барганда 70.000 тракт алдың, 15.000 даун пеймент бердиң, аякта 55 калат. 55тин үстүнө булар деген процентин кошуп атпайбы? 17 же канча процентти кошуп, анан 2 жылга бөлүп атат да. Силер болсо, например, 70.000 трак 15.000 бергиле дедиңер, 15.000 55 калды, 55 деле төлөп кетип атпайсызбы? Почему? Көрдүңөрбү? Эгер бир жума трагы бузулуп калса же водитель ооруп чыкпай калса, бир жума. Болуп, бир жумада эчтеке эле late fee болбой эле, эмки жумадан дагы төлөп кетет. Төлөп кете берет. Late fee жок, interest fee жок, эчтеке жок. Ошондо Алда айда ошондо айтып атасыңар да, например, 70.000 тракты алдыңар, 15.000 бердиңер, 55.000 калды. Ошо 55.000 кутулуш үчүн жумасына $1000 бере бересиңер деп. Ошондо деген инвестор болгон киши жумасына 4.000ден, эми айына 4.000 бергенде, где-то эмекенде 4.000 бир айда, 8.000 2 айда деп кете берет экен. Ошол 4.000ди кичине сүйлөшсөк болот экен, 4.000ди кичине ылдыйлатсак болот экен да. Мына 4.000 эмес, ама 3.600, 3.700, 3.800 кылып койсок болот экен. жашоо бар, жашаш керек. Трак бар, айдаш керек. Тракты бизден алыш керек да. Алмаз байке. Жашоо бар, жашаш керек. Тракты Шерзоттон алыш керек. Чоң рахмат. Жакшы. Адышы, ийгиликтер.